Саламатсыздарбы? Пирамида телеканалында акцент программасы. Аны мен Аден Турсбеков алып барам. Дүйнөнү каптаган пандемия мамлекеттик казынага терс таасирин тийгизди. Ошол эле учурда Каржы министрлиги жалпысынан эпидемия шартында кандай иш жазады? Кыргызстанга чет жактан бөлүнгөн акчалар каяка жумшалды? Ал каражаттар максаттуу пайдаланылдыбы? Ушул жана башка суроолордун жообун алыш үчүн студиябызга Каржы министринин орун басары Абдыбабы Тегин Сүйөркулду чакырганбыз. Саламатсызбы Сүйөркул агай? Студиябызга кош келиптирсиз. Алгач эле дүйнөнү каптаган аламаттан аман эсен жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтамын. Бул оору менен дагы сиз дагы алышып, сиз дагы сакайыптырсыз. Сизге да бекемден соолук каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгер сизде биз козгоп жаткан тема боюнча кандайдыр бир суроолор же сунуштар болсо, төмөндө жазылган номурларга чалып байланышка чыксаңыздар болот. Алгач агай, Каржы министрлиги жалпысынан пандемия шартында кандай иш-аракеттерди аткарды? Казынаны толтуруу үчүн жасаган кадамдары тууралуу айтып берсеңиз. Бул жерде мен эң биринчи бул пандемиянын учурунда мурда болуп көрбөгөндөй өтө бир олуттуу маселелер каралды десек болот да. Биринчиден мына биздин экономикабызда жалпы эле биздин ошол өз алдыбызга көз карандысты алгандан бери экономикадагы түшүп кетүү, кризис мынчалык деңгээлде деги эле болжолдонгон эмес да. Ошол үчүн эң биринчи маселе бул ушул кризистин апаттын шартында биздин бюджет кандай болот? Ошону кандай жол менен ары улантып кетишибиз керек. Себеби дегенде бүтүндөй экономикалык саясаттын өзөгү бул бюджеттик саясат. Бюджетибизге жараша ошол экономика кандай болот, элдин жашоо турмушу кандай болот деген суроолор ушул Каржы министрлигинин эң биринчи максаттарынан болуп, ошону чече турган маселелерден болуп калды. Ошого байланыштуу силер билгендей, ушул апатка жараша биз кем качтарыбыздын баарысын эсеп кысабын чыгарып, болжолдоолордун баарысын жүргүзүп, ушул апатка байланыштуу биздин бюджетке 28-30 миллиард сом тегерегинде акча түшпөй кала турганын эсептеп чыккандан кийин эң биринчи кезекте ошону кандай жол менен биз маселени чечебиз деген суроо туулду да. Бир жолу бул ошол жетпей аткан кирешенин суммасын деле биз чыгарышыбызда кыркышыбыз керек. Ушундай бир жолу болгон. Экинчи жолу жок, биз аны кыркпай, жанагы утурумдук чыгымдардын бир бөлүгүн азайтып, жанагындай артка жылдырып кое турган чыгымдар бар да. Кээ бир алына турган нерселерди албай жылдырып койсок болот. Ошого окшогон чыгымдардын бир бөлүгүн кыскарттык дагы. Экинчи бөлүгүн ошол элдин айлык акысын, пенсияларды, пособиелерди, жана башка керектүү экономиканы колдоо керектүү чыгымдардын баарысын өз деңгээлинен кем эмес деңгээлде каржылоого аракет кыла тургандай жолду биз пландаштырдык. Ошол боюнча мына парламентте каралып, өкмөт карап, парламентке киргизип, май айында өзгөчө кырдаалдар учурундагы бюджет кабыл алынды. Мына ошол өзгөчө кырдаалдар бюджети боюнча бизде ошол кирешелер жагынан 28,4 миллиард сом жетишпейт деген жыйынтык менен чыктык. Биз ошол суммада карыз алуу жөн боюнча иштедик. Анын бир бөлүгү грант түрүндө, экинчи бөлүгү жеңилдетилген карыз түрүндө тартканга аракет кылдык. Бул өтө оор маселе чынында эле. Себеби дегенде ошол жыл сайын Кыргызстан өзү мындай тарыхында бир 200 миллион доллардан бир 300-400 миллион долларга чейин алып жүргөн. Анын жарымызы грант түрүндө, жарымызы кредит түрүндө келип турган. Бул ошол Кыргызстандын экономикасына ылайыкташтырылып, ошол Кыргызстандын экономикасынын кем карчын жапканга керектүү суммадагы акча ресурстарын тартуу болуп саналган. Ал эми бул пандемиянын учурунда ал сумма жетишсиз болду. Биздин бюджеттин жана мен жогоруда айтып кеткендей эле өзүнүн эле кем карчын жабыш үчүн 1,5 миллиард доллардын тегерегинде бюджетти колдоого алыш керек болчу. Ошондо биздин алдыбызда 3 багытта ошо акча ресурстарын табуу боюнча маселе коюлду. Биринчиси бул бюджетти колдоого, экинчиси түздөн түз ошол
коронавируска байланышкан товарларды, жабдыктарды жана башка жандай курулуш иштерин жүргүзүүгө инвестициялар тартуу. Үчүнчү бөлүгү бул пандемиянын эң чоң оор шарты бул социалдык биздин абалыбызга тескери таасирин тийгизип атат. Жанагы карантиндин учурунда элдер иштебей туруп калганда бир топ эле үй бүлөлөргө өтө чоң жардамдар керек болду. Жанагындай тамак аш жагынан, жетишпегендиктер жагынан ошол социалдык чыгымдарды көтөрүш керек. Андан тышкары ошол карантинге байланыштуу жана чек аралардын жабылганына байланыштуу бизде демейде болуп көрбөгөндөй бизнес өтө чоң жапа чекти десек болот. Мына ошол бизнести кайрадан калыбына келтирип, мурунку экономиканын өсүш абалына кайрадан жеткирүү жөнүндөгү маселе азыркы учурда өтө актуалдуу болуп турат. Мына ушулардын үстүнөн биз иштеп аттык. Ошондо бюджеттин колдоого, бул эми жана бюджеттин дефицитин жабууга негизги колдонулган акчалар биз буга чейин бүгүнкү күнгө карата $334 миллион тегерегинде акча алдык. Ал биздин колубузда, анын бир бөлүгү уже колдонулду. Ошол эле айлык акыларды, пенсияларды төлөгөнгө, жанагы коронавируска байланышкан ошол эле дарыгерлердин эмгек акыларын, компенсацияларын төлөгөнгө, жанагы вирус пандемиянын учурундагы керектелүүчү жанагындай дары-дармектерди алганга, мисалы үчүн ошол дары-дармектерди алганга эле бир $8 миллион ашыгыраак акчалар бөлүндү. Жана компенсация, дарыгерлердин акыларын төлөгөнгө $25 миллион кем эмес акча колдонулду. Деги ошолордун баарын алып карап көргөндө эле бул мисалы үчүн бүгүнкү күнгө карата бир 5 миллиарддын тегерегинде 5 миллиардтан ашыгыраак акча ушул коронавируска түздөн-түз байланышкан ошол мен жогоруда атап кеткен чыгымдарды ордун жабууга колдонулду да. Мына ошолордун баарысын тең эң биринчиден биз дүйнөлүк жанагы кредиттик уюмдардан бизге донор болуп жүргөн, жанагы жеңилдетилген шарттардагы кредиттерди бере ала турган, гранттарды бере ала турган уюмдардан жардам сурап кайрылдык. Алар жок дешкен жок, колунан келишинче жардам берип атат. Алардын ичинде мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкынан $50 миллион грант келип түштү. Евро биримдиктен $27 миллион тегерегинде бул дагы грант. Эл аралык валюта фондунан $241 миллион тегерегинде алдык. Жакында эле мисалы үчүн парламент ратификациядан өткөрүп берди. $100 миллион ошол бюджетти колдоого жакынкы өткөн жумада болуп өттү. Ушуну менен дагы бир сумма азыр жылдын аягына чейин дагы Азия өнүктүрүү банкынан дагы ала турган сумма бар. Ошону менен биздин бюджетти колдоо, бюджеттин жана дефицитин, жетишпегендиктердин кем каршылыгын колдоого багытталган ресурстарды тартуу ошону менен жабылат деген ойдойбуз. Ошол эле учурда экинчи бөлүгү жана түздөн-түз коронавируска байланышкан жабдыктарды алууга, курулуш иштерин жүргүзүүгө каралган ошол жанагы кошумча жанагы инфекциялык бөлүмдөрдү куруу, ремонттоо, жаңы больницаларды куруу багытындагы иштер улантылып атат. Ал багыт боюнча дагы ошо донорлор менен $56,15 миллион ресурстар тартылган. Алар ошол донорлордун шартында жеңилдетилген кредит, алардын бир бөлүгү грант, жарымызы кредит түрүндө келип атат. Мына ошолордун менен кошо эсептегенде баарыбызы биригип биз ушул үчүнчү компонентин мен таштап кетиптирим. Бул экономиканы колдоого. Мына жакында эле өкмөт жана антикризистик программасынын 3-чү бөлүгүн жарыялады. Ал боюнча экинчи бөлүгүндө быйылкы жылга карата 14,4 миллиард сом экономикага жанагы жеңилдетилген кредиттерди берүү каралган. Ошол жумуш башталды. Ага ошол тартылган кредиттердин $29 миллион ушул күндө колдонулду. Дагы колдонулмакчы. Мисалы үчүн биринчи траншты банктар ошо 20-сентябрга чейин ошо ишке ашырып бүтүш керек, берип бүтүш керек ошол кредиттер, жеңилдетилген кредиттерди. Алар 6%, 4%, 12-14%ке чейин ар түрдүү багыттарда ошол багытына жараша проценти дагы ар түрдүү. Мисалы үчүн 4% ала турган кредиттер, алар ошол жанагы азыркы бизде
салык жагындагы цифровизацияга, фискализацияга барган компанияларга ошондой бир жеңилдетилген көбүрөөк жеңилдетилген шарттарды карап киргиздик. Ошондой эле бул жерге микрофинансылык уюмдарды да жакында коштук. Ошол айыл жериндеги жана камтылбай калган бизнести кошконго аракет кылып атабыз. Андан тышкары анын экинчи бөлүгү мына ратификациядан жаңы эле өттү дагы Дүйнөлүк банк менен Азия инвестициялык инфраструктуралар банкынан $100 миллион каражаты каралып ратификациядан өттү. Бул ушу жакын араларда азыр президент кол коер менен ишке ашырылып баштайт. Ал жерде негизинен эки компонент бар. Биринчиси ошол бизнести колдоо. Бизнести колдоого биз ошол жанагы жеке ишкерлер, жана патент менен иштеген, атайын патент менен иштеген, жанагындай ыктыярдуу патент менен иштеген, жана микро ишканалар, орто чакан ишканалардын баарысын камтыган, ошолорго жанагы алардын жанагы кризистин учурунда кыйналып калган жанагы арендаларын төлөй албай калган учурлары бар. Жанагы сырье жана башка алганда акчалар жетпей калган учурлар бар. Өзүнүн кызматкерлерин кыскартууга мажбур болуп аткан учурлар бар. Ошол кызматкерлердин жумуш орундарын кыскартпай кармап турсун деген ниетте ошо 40 000 сомдон анан ошол кызматкерлердин санына жараша көбөйүп отурат. Ошол схема менен азыр ошол колдоо башталганы турат. Ошондо бир 40 000ден 100 000ге чейинки кишилер ушундай ишкерлер жардам алат деген ой менен турабыз. Азырынча бул жардамды эч ким ала элек да. Буну ала элек, бул жаңы эле ратификациядан өттү. Ал эми каяка кайрылса болот бул боюнча? Ал боюнча атайын биз өзүнчө компания жүргүзөбүз. Ал боюнча атайын айтылат, биз ал боюнча дагы келет болуш керек силерге. Алдыдагы планда ошол активдүү түрдө ушул сентябрдын аяк жагынан башталып калат го деген ойдобуз. Октябрда активдүү түрдө ишке ашырылып баштайт. Биз ал боюнча негизинен бул банктар аркылуу ишке ашырылат. Ар ошол ишкерлер өзүндөгү баягы мыйзамга ылайык, жанагы мыйзамдын шартын аткарып, мисалы үчүн 19-жылы 12 ай толугу менен иштешип, патенттин убагында төлөп, бүт документтер ордунда болгон ишкерлер ушуга кайрылганга укуктуу болот да. Ошолор 1 жыл, 1,5 жылга чейин пайызы жок ошондой жардам алышат, анан кайтарып бериши керек алар. Ошондой эле максат менен жанагы соцфондго төлөнгөн социалдык камсыздандыруу бөлүгү бар. Ошол жагынан дагы жардам болот. Ал дагы ошол эле механизм менен кетип атат да. Бул башка проекттен ал жерде дагы бир 24-25 миллион доллардай каражаттар каралып атат. Бул жалпысынан алып караганда 100 миллиондон ашык каражат ушул бүт ушул ишкерлерди доллар менен ишкерлерди колдоого багытталмакчы. Жалпысынан алып караганда биздеги азыркы учурдагы эң чоң маселелердин бири бул ошол биз келечекте өзүбүздү биз ошол алып аткан карыздарды төлөгөнгө мүмкүн боло тургандай жагдайга келишибиз үчүн биз экономиканы кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Эң негизги азыркы ошол каржы министрлигиндеги чоң маселелердин бири биз ошол багытта иштеп атабыз. Ошол COVID-19 менен күрөшүүгө кеткен акча каражаттар, гранттар жана кредиттер максаттуу пайдаланылды деп эсептейсизби? Себеби пандемияга сарпталган акчалардын отчетунан айрым адамдар күмөн саноодо да. Ага кандай деп жооп берет элеңиз? Мисалы үчүн ошол пандемиянын учурунда жанагы саламаттык сактоо министрлигине жана эмгек министрлигинин эки эсеп ачылды, жанагы ыктыяр элдерден чогултулган акча боюнча. Мисалы үчүн ошол жана эмгек министрлиги аябай бул жагынан ачыктыкты көргөзүп 12-27 деген атайын өзүнчө портал түзүлүп, ошол жерде мисалы үчүн ар бир ким кандай жардам алган болсо, жана тамак аш түрүндө алардын фамилияларына чейин жарыяланат да. Бул аябай жакшы көрүнүш. Ошондой эле таризде мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлиги деле аракет кылып атат. Ошол 136 миллион сом акча чогулган, алардын эсебинде алардын негизги суммасы 134 миллиону ошол компенсациялар төлөөгө кетти. 138 миллион 134 миллиону компенсация кетти. Ал жерде деле ошол ар бир
ошол компенсацияланган дарыгерлердин фамилиясына чейин, кайсы больницасына чейин алардын баарысынын учету бар. Андан тышкары ошо жана мен жогоруда айтып кеттим, жанагы 56 миллион инвестиция түрүндө кетип аткандар, ал жерде дагы биз жанагы брифингде атайын биз ошол канча долларга кандай товарлар, кандай жабдыктар, жана систер, жана дезинфекциялык аппараттар, жана дарылардын түрлөрүнө чейин, кайсы больницага канча пачка жеткирилгенине чейин бул маалыматтарды биз бергенге аракет кылып аттык. Бирок тилекке каршы бул биздин баягы түшүндүргөнүбүз жетишсиз болуп аткан окшойт. Жанагындай сиздер айткандай суроолор келип чыгып атат. Андан тышкары азыр өзү бюджеттик, жанагы ачык бюджет деген портал бар. Ал жерден да чыгарганга аракет кылып атабыз. Бизде мисалы үчүн жума сайын өкмөттүн сайтында ошол канча каражаттар келип атат, жана гуманитардык жардам боюнча алар каяктан кандай суммада баарысынан кетип атат. Бирок булар дагы эле баягы жетишсиз болуп атат окшойт. Эми биз ар бир кишинин фамилиясына чейин айтып кое албай атабыз. Кенетме аба элек доктуру бар, дарыгерлер бар экен го. Бар. Себеби дегенде ал жерде чоң техникалык проблемалар бар. Себеби дегенде ар бир акчанын өзүнүн артында отчеттулук болуш керек да. Анан бул жерде жана саламаттык сактоо министрлигинен сурасаңар мүмкүн алар тактап далилдеп беришер. Негизги маселе мен түшүнгөнүм боюнча ал мындай болот. Ошол жанагы ар бир врач, ошол жанагы кызыл зонада иштегендердин баарысы чындап эле канча саат иштейди. Алар ошолоруна чейин далилдениш керек да. Ошондо ар бир жана оорукананын деңгээлинде ошонун учету болуш керек, далили болуш керек. Ошолор болгон шартта мен билгенден аларга эч кымтыксыз эле берилип атат. Алардын баарысы ошол ар бир оорукананын жана башка врачынын жоопкерчилигинде болуп атат да. Анан ошол жерде ошондой жанагындай түшүнбөстүктөр келип чыгып атат чынында элечи. Буну биз моюнга алышыбыз керек. Бул баягы капыстан болгондон бул бир аз даярдыктын жетишпегенинен да болду да. Чынында бул маселе турат. Буну эми саламаттык сактоо министрлиги туура багытта чечип атат деген биз үмүттөбүз. Рахмат жоогуңузга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде биз козгоп жаткан тема боюнча сизде суроолор болсо, биздин төмөндөгү номурларыбызга чалып байланышсаңыздар болот. Коронавирус илдетинин кесепетине байланыштуу экономикалык жана социалдык туруктуулукту калыбына келтирүү максатында Кыргыз өкмөтү ишкердик субъекттерди каржылоо программасын бекитпедиби? Азыркы учурда бул программанын алкагында кандай иштер жүрүп жатат? Кантип каржылай турган болдуңуздар? Бул жагы чечилдиби? Бул да чечилди. Быйылкы жылдын планы боюнча чечилген. Бүт ошо каржылоо булактары аныкталган. Анын негизинен эки булак бар. Бирөө жанагы мурун донорлор менен бизде жанагы револьвердик фонд деп коет. Түрдүү донорлор өзүнүн шарттарында бизге каржылоолор берип келген да. Ошолордун бир бөлүгү атайын эсептерде топтолуп турган Улуттук банкта. Ошолордун эсебинен бир 35-36 миллион доллардын тегерегинде бул каржы булагы аныкталган. Ал ошол револьвердик фонд аркылуу банктарга аукциондун негизинде депозитке коюлуп атат. Биз 2% менен коюп беребиз. Калганын банктар ошол жанагы өкмөттүн программасынын шарттарына ылайык андан ары кредит түрүндө, жеңилдетилген кредит түрүндө бериши керек. Бул ошол багытта мисалы үчүн бүгүнкү күнгө карата 8 миллион сомдон ашыгыраак берилди. Экинчи бөлүгү бул бюджеттин эсебинен бир бөлүгү ошо эл аралык валюта фондунун каржы булагынын эсебинен колдонулду. Калганы бюджеттин өзүнүн эсебинен бүгүнкү күнгө карата 1 миллиард 495 миллион сом бөлүндү. Бул түздөн түз ошол программанын шартына ылайык банктардын берген кайрылуусунун негизинде биз ар бир банкта жалпы бул банктардын портфелин карап көрсөк, алардын портфелинде биздин ресурстарыбыз бир где-то болжол менен бир 10%, 11% тегерегинде болот экен. Биз ошондой чектөө менен азырынча банктарга ар бирине лимит койдук. Анан ошол лимиттин чегинде банктар бизге кайрылышат. Биринчи траншын азыр ишке ашырылышы бир 50-60% тегерегинде болуп калды. 1-2 банк толук өзүнүн алган акчасын уже кредит кылып берип, экинчи траншка траншты алганга кайрылышты. Биз азыр карап атабыз. Мына ушул жумада уже алып калат деген ишеничтебиз. Ошонун негизинде биз негизинен
эмне үчүн банктар аркылуу берип атабыз? Себеби дегенде ошол каражаттардын баарысын тең биз 100% толугу менен кайтарышыбыз керек. Булардын баарысы тең эртеңки күнү биздин жана тышкы карызды төлөөгө кайра эле колдонулат. Мисалы үчүн биз 5 жыл ошол экономиканын калыбына келтириш үчүн биздин бизнеске буларды жеңилдетилген кредит аркылуу берип бизнеске жардам берсек, бизнес аны кайрадан 5 жылдын ичинде төлөп берсе, ошол сумма кайрадан эле ошол тышкы карызды төлөгөнгө кетиш керек да. Бул жерде биз уттурбай турган болуш керек. Биздин тышкы карызга бул келечекте өзүнүн жүгүн артпай турган болуш керек да. Ошол үчүн ошол ой менен биз ушундай банктар аркылуу азыр ишке ашырып атабыз. Ошону менен быйылкы жылдын аягына чейин 14,14 миллиард сом биз бизнеске беришибиз керек. Жалпысынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы жана ички карызынын түзүмү азыр канча сомго жетти? Ушул боюнча да айтып койсоңуз. Бул дагы биздеги өтө оор суроолордун бири. Жылдын башында бизге бул вирус болуп электе, апат чыга электе 3 миллиард 850 миллион доллар карызыбыз бар болчу, тышкы карызыбыз. Биздин планыбыз боюнча бул жылдын аягына карата дагы төмөндөш керек болчу. 3 миллиард 820 миллион ушундайга чейин төмөндөш керек болчу. Бул биздин алгачкы прогнозубуз болчу. Тилекке каршы мына жогоруда мен айтып кеттим, бизде бюджеттин чыгымдарын кыркып салып, баарысын тең элге жүктөп койгондон биз тартындык. Бул өтө эле элге оор жүк келмек. Себеби дегенде биз андай шартта жана 28 миллиард жетишпеген кирешенин ордун чыгымдардан кесип салат, чыгачтардан кесип сала турган болсок, анда бизде Кыргызстанда жанагы бюджеттик сектордо иштеген элдер биз баарыбыз 2 айга, 3 айга айлык албай калышыбыз керек болчу да. Анан бул деген, эгер биз андай саясатка бара турган болсок, анда биз экономикага элибизге 2 кабат 3 эсе ушундай сок курмакпыз да. Бир жагынан кризис болуп атса, жана карантин болуп атса, чек аралар жабылып атса, жумуш орундар жок болуп атса, анын үстүнөн дагы бюджеттен алып аткан айлык алып аткандардын айлыгын бере албай калсак 2 айга 3 айга, бул өтө эле экономика үчүн дагы өтө оор сокку болмок. Ошол үчүн парламент муну туура түшүндү, парламент кабыл алып берип, бизди ошол карыздын эсебинен убактылуу жапканга макул болду. Ошонун эсебинен быйыл биздин азыр бүгүнкү күнгө карата мына жанагы алынган кредиттерди кошуп эсептегенде мына августтун аягына карата 4 миллиард 169 миллион доллар карыз, тышкы карыз. Ошол былтыркы жылга салыштырмалуу бүгүнкү күнгө карата 210 миллион доллардын тегерегинде көбөйүп атат. Жылдын аягына карата биздин божомол менен жанагы кошумча карыздарды алсак, ошолордун эсеби менен биздин карыз бир 4 миллиард 320-350 миллион доллардын тегерегинде болуп калат. Биздин оюбузча бул ушул кризистин шартында, ушундай апаттын шартында бул алгылыктуу эле көрүнүш. Кийинки жылдарга карата булар кайрадан азайып баштайт. Себеби дегенде андан наркы уже карыз алуу саясаты аябай чектелген негизде өтүш керек. Биз ошол кризисти жеңип алгандан кийин калганын биз экономиканын өзүнө коюшубуз керек. Ошол экономикадан түшүп аткан кирешенин негизинде баарыбыз тең жаап турганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми ички карыздардын түзүмүн айтууга мүмкүнбү? Ички карызда айтууга мүмкүн. Ички карыз деле мурунку деңгээлинен бир аз азайды, бир 50 миллиард сомдун тегерегинде. Бул жыл сайын жанагы бюджетте каралган баалуу кагаздардын чыгарылышына байланыштуу, мына кризиске байланыштуу баалуу кагаздарды сатып алуу кескин түрдө азайып кетти. Мисалы үчүн жазында ошол баалуу кагаздар боюнча пайыздык ставкаларды көтөрүүгө аракеттер болду. Рыноктун шартында бул болуп турган көрүнүш, бул объективдүү деп карасак болот. Бирок Каржы министрлиги ошол пайыздык ставкаларды көтөргөнгө жол бербегенге аракет кылдык. Ошого байланыштуу бизде баалуу кагаздарды чыгаруу көлөмү бир аз солгундап, пландан бир аз артта калдык. Бирок планды бул экинчи мынагу калган 4-5 айдын ичинде биз планды аткарганга аракет кылабыз. Былтыркы жылдын деңгээлинде эле калат го деген ойдобуз. Ошондо ички карыз анчалык өзгөрүлбөйт. Ал эми соц тармакта карыз кокодон ашты. Бул мамлекетибиздин эгемендигине тобокелчилик жаратат, кантип төлөйбүз деп сарсанаа болуп жаткандар дагы бар эмеспи? Ошолорго бир расмий жооп берип койсоңуз
болот эле мына мисалы. жерде мен график Колдонууга шек жок, ал боюнча кандай иштер жүрүп жатат? мына көргөзүп коеюн. Мына биздеги карыз алуу саясаты кандай болгон. Мына жерде 2011 жылдан беркини көргөзүп атабыз. Мына 2011 жылдан 17 жылга чейин карыз алуу аябай кескин өсүп турган да. Өсүп турган. Мына бул жерде ошол жанагы эми ачыгын айткан жанагы Кытайдын кредиттери алынган учурлар да. Бул как раз ушул моментте. Бул кайсы жылдан кайсы жылга чейин 11 жылдан 17 жылга чейин. 17 жыл. Мына 17 жылдан баштап карыз алуу саясаты кескин түрдө өзгөргөн. Мына азайып атат. Бул жанагы ички дүң өнүмгө карата катнашын биз берип атабыз да. Мисалы үчүн ошондо мына жерде 48,19%тен мына быйылкы жылдын башына карата 45,15%ке чейин түшкөн. Ал эми бул вирус болбогондо, жок, бул апат болбогондо биздики 42,16%ке чейин түшмөк. Өйдө чыкпай түз кетмек. Түз кетмек, дагы түшө бермек бул жаккачы, эгер кризис болбогондо. Тилекке каршы жана мен жогоруда айтып кеттим, эгерде биз карыз албай койсок болмок. Бирок анда биз аябай кыйналып калмакпыз, эл кыйналып калмак. Ошол үчүн элди кыйнабаш үчүн биз ушул карыз алганга мажбур болдук дагы. Мына убактылуу бул жерге ошол кризистин учурунда бул карыз алуу көбөйдү. Бирок бул деле баягы бир аз гана немеден айырмаланып турат, мурунку деңгээлиненчи. Бул деле өтө коркунучтуу деңгээлге чыга элекпиз. Биз бул карызды дагы деле болсо, эгер экономика ордуна туруп, бутуна туруп, кирешелүү кайра алууна келе турган болсо, кийинки жылдары мунун баарысын тең өз учурунда төлөп кеткенге күчүбүз жетет деген оюбуз бар. Андан тышкары ошол карызды төлөөнү жеңилдетүү боюнча түрдүү иш аракеттер жүрүп атат. Алардын эң биринчиси жанагы буга чейин жарыяланган жана Париж клубунун чегинде реструктуризациялоо иштери башталган. Жанагы 20 чоң мамлекеттердин жетекчилеринин атайын чечими чыгып, алар ошол сунуш киргизишкен ошол жанагы чама чаркы чектелген мамлекеттерге жардам берүү боюнча. Ошондо мисалы үчүн быйылкы жылдын жанагы майынан декабрга чейинки төлөнө турган тышкы карыздын баарысын 4 жылдык мөөнөткө жылдырып бергенге ошондой чечим чыккан. Ошонун алкагында иштер башталган. Андан тышкары ал жерде бул эми көп сумма болбогондой сезиши мүмкүн, бирок ошол 50 миллиондон тегерегинде сумма артка жылып атат. Бул ушул быйылкы жылдын бюджетине доллар. Бул ошол быйылкы жылдын бюджетине бир топ эле жардам берип атат да. Ал эми андан тышкары бизде мисалы үчүн мына жакында эле парламент ратификациялап берди. Мисалы үчүн немис өкмөтү менен 3 жылдык программа түзүлгөн. Ошол программанын алкагында немис өлкөсү менен жанагы карыздын бир бөлүгүн конверсиялоо боюнча алмашуу. Мисалы үчүн ал жерде ошол социалдык тармактарга кете турган чыгымдарды биз каржылайбыз кошумча. Ошол канчалык чыгымды биз каржылап берсек, алар ошол чыгымдын суммасында булар тышкы карызды кечип берет да. Ал жерде ошол 3 жылга арналган багытталган программа боюнча 14,7 миллион евро түрүндө ошондой конверсия болуп атат. Ошол пландаштырылып жатат. Буга чейин 3 этабы менен дагы бир топ сумма ошондой конверсия болгон. Немис өкмөтү менен ошол эле идеяны биз ошол башка өлкөлөргө да сунуштап атабыз. Бирок бул мындай өзү тышкы карыздын жана реструктуризациялоо, кечүү жана антип конверсия кылуу бул өтө оор, эки тараптуу мындай кымбат мамилени талап кылган иш чаралар да булар. Мисалы үчүн биздеги жанагы кээде биз өзүбүз эмоцияга алдырып кээ бир мамлекеттер жөнүндө тур эмес сүйлөп коюп атабыз. Кээ бир саясатчылар бул аябай ушундай жанагындай келишүүлөргө тескери таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн эгер кайсы бир мисалы үчүн жөнөкөй киши айтсага көңүл бурбашы мүмкүн. Бирок биздин саясатчылар жанагы сүйлөп атканда мындай тескери мааниде ою жакшы эле. Бирок ошол башка мамлекеттерге бир аз тур эмес сөздөр айтылып кете турган болсо, бул сөзсүз түрдө кедергисин тийгизет да. Ошол үчүн сиз айткан саясатчылардын же коомдук ишкерлер мисалы сунуштап атпайбы? Кыска убакыттын ичинде реформа жасайбыз, 6 айдын ичинде биз деген программаларынчы ошолор менен да сүйлөшүп, алардын да ойлорун угуп, бирге иш алып барууга мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Биз ал жерде
негизинен жакшы идеялар айтылып атат. Алардын ичинен аябай ошол колдоо көрсөтө турган идеялардын баарысын тең биз даярдап атабыз, чынында эле. Чынында эле мисалы үчүн мына азыркы коронавирустун учурундагы өтө чоң бир элге көрүнүктүү болгон маселелердин бири биз көрүп калдык да, мисалы үчүн мамлекеттик сектор жана карантиндин учурунда канча кызматкерлер иштеп атат. Мисалы үчүн биздин президентибиз деле өзү жарыялабадыбы, жанагы административдик реформалар күтүлөт депчи. Ошол багыттагы иштер чындап эле алар боюнча ойлор бар. Алардын баарысы тең мына жаңы өкмөт, парламент шайланып, жаңы өкмөт келгенде булардын баарысы тең талкууланат деген ойдобуз. Булардын баарысы тең ошол келечекте экономикада жана бюджеттин чыгымдарын бир бөлүгүн азайтууга, эффективдүү колдонууга жолдорду ачат деген ойдобуз. Мисалы, кыска убакыт ичинде Каржы министрлиги өлкөнү мисалы кризиске батпаш үчүн конкреттүү кандай реформага барыш керек деп эсептейсиз? Биринчиден биздеги жанагы бюджеттик чыгымдардагы бир топ чыгымдарды азайтууга мүмкүнчүлүк жолдору бар. Бизде чынында эле менин оюмча, жеке оюмча, бул талкуулана элек, өкмөттүн позициясы эмес. Бизде бюджеттик секторда жанагы кадр саясатын карашыбыз керек, мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтуу боюнча жолдорду карашыбыз керек. Андан сырткары дагы бир мындай мен байкаганым, азыр кыргыз бюджети кандайдыр бир деңгээлде баягы СССРдагы бюджеттик саясаттын бир саркындылары калып калгандай элестетет да. Ал жерде мисалы үчүн биз мындай кичинеден көп секторлорду каржылай берет экенбиз да. Ошол алардын эффективдүүлүгү кандай болуп атат? Ал жерде эч кандай эффективдүүлүк жок да. Ошол үчүн мисалы үчүн жана карап көрсөңүздөр, кээ бир мектептер бар 10 жылдап, 20 жылдап курулуп бүтпөгөнчү. Азыр мисалы үчүн Кыргызстанда жанагы 200ге жакын авариялык мектептер бар. Мисалы үчүн ошол багытта Минфин, Каржы министрлиги деле өкмөт деле иштеп атат. Приоритетке кирген авариялык мектептердин баарысын тең убагында бүтүрүү боюнча. Бирок ошого жетиштүү каражат барбы? Ошолорду дагы издеп атабыз да. Биз мисалы жакында эле мына июлда парламент ратификацияны өткөрүп берди, 55 миллион долларга ошол авариялык мектептерди оңдоо боюнча Дүйнөлүк банктын жаңы проектисин. Ал проект боюнча бир 43-44 миллион доллар ошол жалаң авариялык мектептерди оңдоого колдонулмакчы. Андан сырткары мисалы үчүн Сауд фондусунун жардам менен 27 мектеп курулуп атат. Жанагы дагы ЭДСтин эсебинен дагы мектептер курулуп атат. Жанагы бюджетте каралган капиталдык салымдар статьясы бар. Ал боюнча дагы жана бүтпөгөн мектептер кошумча бүткөрүлүп атат да. Булардын жалпысынан алып караганда ошол бир жакын карапта ошол бүт авариялык мектептердин баарын биз бүтүрүшүбүз керек. Жанагы коронавируска байланышкан 9 жана больница боюнча иштерин баарын бүтүш керек. Ошого окшогон жанагы ыкчам аткарыла турган жумуштар бар. Булардын баарысы тең ошол жана бюджеттин чыгымдарынын баарысын жанагы эң таалылуу жерлерге колдонуп, ал эми калган экономиканын өсүшүнө байланыштуу тескери таасирин тийгизип аткан секторлордун баарысын тең саясатын, стратегиясын кайрадан карап чыгып, эффективдүү саясаттарды ал жака колдонуш керек. Ал эми ушундай кыйын учурда бизнесин коргоп, мамлекеттик казынага салык төкпөгөн атка минерлер кездешип атабы? Бизде салык инспекциясы, бажы инспекциясы булар кызматтары буларды жүргүзөт, алар өз алдынча органдар. Менде андай, мен азыр айта албайм, андай фактылар жок, ошол үчүн ал боюнча менде маалымат бере албайм азыр. Бирок жанагы жалпы маалымат каражаттарына чыгып аткан, жанагы социалдык тармактарда чыгып аткан маалыматтарга андай көрүнүштөр болуп келген. Алардын ар бирин ошол ар бир фактыны өз алдынча изилдеш керек. Ал үчүн жанагы укук коргоо органдары иштеш керек. Казынага эң көп киреше алып келген тармак кайсы азыр? Бул жерде азыр мына апаттын учурунда байкадыңарбы, жанагы маалыматтар деле кетип атат. Мисалы үчүн экспорт өзүнүн жанагы туруктуу деңгээлин сактап калып атат. Бул деме негизинен эмнеге байланыштуу? Бул апатка байланыштуу. Дүйнөлүк рыноктарда алтындын баасы өсүп кетпедиби? Ошого байланыштуу биз да күтүп атабыз. Ошол мисалы үчүн ошол алтындын баасына байланыштуу биздин алтын өндүрүш секторунда кирешелер былтыркы мурдагы жылдарга караганда бир топ өсүш керек.
ал тармактарда биздин жанагы салык кирешелерибиз дагы өсүш керек. Ошондой эле мына апаттын учурунда өтө көп керектелген бул сатып алуулар жана соодага байланышкан нерселерде бул биз эмнени көрүп атабыз? Бул дары-дармектер. Демек ошол дары-дармек тармагында ишканалардын дагы кирешелери бизге көбүрөөк салык төлөгөнгө салык төлөп бериш керек да. Бул ошол шартка жараша тарым компаниялар түзүлүп аткан. Ошолордун баарысын эсепке алганда биз ошолордон үмүт этебиз, алардан келет го депчи. Жалпысынан эгерде баардык биздин жанагы киреше секторун айтып бергиле десеңер, мисалы үчүн мен аны азыр айтып деле берем. Мисалы үчүн негизинен бизде мына мисалы үчүн январь, август айларында жалпы салыктар боюнча кумтөрдөн бул факт уже 4 миллиард кумтөргө байланышкан кирешелерден 4 миллиард келип түшүптүр. Жок, кантип айтам, 4 миллиард 866 миллион план коюлган экен, аткарылганы 6 миллиард 133 миллион. Бул жанагы мен айтып аткан фактылар да. Кумтөрдөн тышкаркы кирешелерден мисалы үчүн бул кумтөргө байланышкан план боюнча 35,5 миллиард коюлган экен, келип түшкөнү 31,8 миллиард. Алардын ичинен мына жанагы киреше салыгы, жанагы пайдага болгон салык, жанагы кошумча нарк салыгы, жанагы Евразистен түшкөн салык, бул жерде азыр кайра кайтып келели, бизде түз эфирде көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып, суроолоруңузду бере берсеңиз болот. Чоң рахмат. Рахмат. Ооба. Сизге да ийгилик ишиңизге. Рахмат сурооңузга. Бул көрөрманыбыз эми кошулган окшойт. Бул боюнча жогоруда да жооп бергенсиз. Ооба, кайталап кысканыбызга. Бүгүнкү күнгө чейин бизге 334 миллион доллар келип түштү. Анын ичинен 260 миллион доллар бул бюджетти колдоого. Бул деген сөз анын көпчүлүк бөлүгү ошол жана бюджеттин тартыштыгы. Бизде быйыл вируска байланыштуу 28,4 миллиард сом киреше түшпөй атат. Ошонун ордун жабууга анын ичинде ошолордун ичинен деле мисалы үчүн 260 миллион доллардын ичинде 44 миллион түздөн түз 44 миллион доллары түздөн түз жанагы дарыгерлердин айлык акысы, компенсациясы, жанагы систер сатып алган дары-дармектерди 8,5 миллион долларга төлөндү аларды алганга. Жана башка булар боюнча маалыматты биз бир топ эле берип келгенбиз, дагы эле бере беребиз. Андан сырткары 29 миллион доллар бүгүнкү күнгө карата жана экономиканы колдоого жеңилдетилген кредит бергенге колдонулду. Ошондо айырмасы азыр мен карап алайын. Дагы бир көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Алло. Мен ал сиздин сөзүңүзгө кошулам, бирок сиз айтып атпайсызбы, дарыгерлерге төлөм кошулду, төлөп бердик депчи. Мен айткым келет да, дарыгерлердин айрымдары алган бере жок, ачык эле айтыш керек, мен бошко турган адам эмесмин. Бирок ошол миллиондордун асыран дейт өткөндө айтты го вице-премьер-министр. Элге кредит түрдө беребиз, элге кредит менен беребиз, эмне үчүн элге кредит бериш керек? Эл кыйналып атат, ошолду чейинчи. Ошол миллиондорду мүмкүн жооп бергиле да. Рахмат. Чоң рахмат сурооңузга. Мына ошол бюджеттен берилгендердин ичинен 4 миллиард 300,5 миллион сому ошол мына
Саламаттык сактоо министрлигине 686,12 миллион сом, ФОМСка 1 миллиард 650,9 миллион сом, укук коргоо органдарына 592 миллион сом, Госматрезервке 715, МЧСке 254,7, жана майда чүйдөлөрдүн баарын кошуп эсептегенде 4 миллиард 300,5 миллион сом ушул коронавируска байланышкан бул түздөн түз кеткен чыгымдар болуп эсептелет. Бүгүнкү бул августтун 20-сына карата, бүгүнкү күнгө карата бул сумма дагы 5,2 миллиард сомго чейин көбөйдү. Бул уланып атат. Мисалы үчүн силердин айтып атканыңар туура. Себеби дегенде бизде бир канча оорукана болсо, ал жерде бир 500төн 400төн киши иштеген болсо, алардын сөзсүз түрдө ичинде нарызчылыктар чыгып атат. Аларда биз угуп атабыз, бирок ар бир киши өзүнүн ишин аткарыш керек. Менин оюмча, бул суроолордун баарысын тең биз Саламаттык сактоо министрлигине жеткиребиз. Алар тактап, ар бир оорукана боюнча жооп бериш керек. Ошондо дагы бир тактап кетсек, сиздер бөлгөн акча бул өздөрүнүн эле айлыгы беле же кошумча айлыкта бөлдүңүздөр беле? Ушул жерде бир аз түшүнбөстүк болуп атат да. Эгерде биз жанагы тышкы карызды албаган болсок, анда биз ошол өзлөрүнүн айлыгында төлөй албай калмакпыз да. Кеп ошондо болуп атат да. Демек, ошол тышкы карыздын эсебинен биз алардын айлыгында төлөп атабыз. Андан тышкары бул коронавируска байланыштуу жанагы компенсация жана башка өтө чоң чыгымдарга барып атабыз да. Биз кошумча чыгымдардын эле суммасы 5.000 сом алгандарга 10.000 сом төлөндүбү же 5.000 сомун эле? 5.000 сом алгандарга 5.000 сом төлөндү. Плюс жана компенсация катары, эгерде жана кызыл зонада иштеген болсо, өзүнүн эсептеген методу бар. Ошол боюнча эсептелип дагы төлөндү да. Сиздерде мисалы күнөө жок экен да, силер түшкөн акчаны мисалы медицинанын фондуна бөлүп бердиңер, МЧСтин фондуна бөлүп бердиңер. ФОМСка, МЧСке баарын бөлүп беребиз. Андан ары ишке ашырып, ар бирине тартып жоопкерчилик аларда. Бербей коюшту, кандай коюшту аларды жооп берет. А негизинен силер түшкөн акчаны бөлүп бергенсиз. Бөлүп бергенбиз, ооба. Рахмат, түшүнүктүү. Ал эми мисалы кредиттер тууралуу дагы айтып кетти, ошол боюнча да кыска нуска жооп берип коюңузчу. Эми колдон келсе биз ошол пайызы жок же болбосо, мисалы үчүн башка өлкөлөр кылгандай, мисалы үчүн $1000, $1,500 бекер акча берсек болот эле. Бирок тилекке каршы биздин экономикабыздын, бюджеттин чамасы чаркы чектелүү. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Биз антип башка бай өлкөлөрдөй болуп бере албайбыз. Ошол үчүн колдон келгенин биз азырынча кылып атабыз. Жана сиз айтып кеткен жанагы проценти жок жардамдар азыр келатат. Бул биринчи бөлүгүндө биз жанагы иштеп аткан бизнести калыбына келтириш үчүн биринчи бөлүгүндө азыр жеңилдетилген кредиттерди берип атабыз, 6%-тен 14%-ке чейин. А экинчи бөлүгү жанагы ратификациядан жаңы эле өттү. Бул 2-3 сентябрда жакында президент тарабынан кол коюлса, муну ишке ашыруу башталат. Ошондо ошолордун алкагында жанагы ошол бүт документтер даяр, убагында иштеп, бүт салыктын баарысын төлөп, соцфондго акчалардын баарысын төлөп, патенттердин баарысын төлөп, ошолордун баарын көрсөтө алган бизнеске биз ошондой жардамдар берилет. Ал жерде уже пайызы жок болот. 40 000 сомдон баштап, ал ошол жанагы ошол ишканада иштеген кишилердин санына жараша көбөйүп отурат. Бири 400-500 000 сомго чейин төлөм калышы мүмкүн. Ошондой жардам алышат алар. 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде кайрадан төлөп бериш керек. Бул жанагы эч кандай проценти жок, убактылуу жардам алышат. Бул каралып атат. Бул каралып атат. Жакын арада чечилет. Чечилет, ооба. Мо 2020-жылдын жарым жылдыгында мамлекеттик сатып алуулар боюнча келип түшкөн кайрылуулар жана арыздардын даттануулар көпчүлүгү кандай маанайда болду? Ал даттануулар боюнча силер тараптан кандай колдоолор болуп жатат? Бул мамлекеттик сатып алууларда бул өзүнчө мындай автономиялык процесс да, өзүнчө система. Бардык ушул тендерлердин баарысы тең, конкурстардын баарысы тең ачык жарыяланат. Ал системага кирип баарысы тең окуса болот, кимдер катышып атканын. Андан сырткары ал жердеги арыздануулар болгондо, ал жерде атайын көз карандысыз, бул өкмөткө дагы баш ийбеген өз алдынча көз карандысыз комиссия бар. Ал ошол жанагындай жанагы үчүнчү арбитраж, нейтралдуу арбитраж сыяктуу кызматты аткарат да. Алар ошол болгонун болгондой карап берип, бул жерде ким ката кетирди, ким ката кетирген жок, баарын тең ачык түшүндүрүп, бул кайрылган арыз боюнча тендер токтотуш керек же улантыла бериш керек деген жыйынтыгын чыгарып берет.
ага ал комиссиянын ишине мисалы үчүн каржы министрлиги эч кандай таасир эте албайт да. Ошол үчүн ал жерде эгерде ошондой Бирок тиешеси бар, кандайдыр бир силер тарапка даттануулар түшөт да. ооба, ошол бизге даттануулар келип түшкөндө биз ошол комиссияга жөнөтөбүз, комиссия карап берет да. Тиешеси бар. Чоң рахмат. Убакыт учкан кушкен. Эфирибиз да сонуна келип жетти. Сизге убакыт бөлүп ушинтип суроолорубузга жооп бергениңизге рахмат. Урматтуу Пирамида телеканалынын көрүүчүлөрү, бизде бүгүн түз эфирде каржы министринин орун басары Абдыбабы Тегин Сүйөркул агайыбыз болду. Анда эмесе эми эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.